Астанада Борбордук Азия өлкөлөрүнүн санариптик соодасын жакшыртууга багытталган долбоордун бет ачары болду. Стартаптар жарманкеси Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Монголия, Азербайжан, Грузия сыяктуу 10 өлкөнүн өнөр жай өкүлдөрүнүн башын бириктерди. Ошондой эле жыйынга электрондук коммерция багытында дүйнөлүк гигант саналган Alibaba сыяктуу компаниялар катышты. Башкача айтканда, мыкты долбоорлордун авторлору дараметтүү инвесторлор менен жолугуп, өнөктөштүк мамилелерди түзүүгө мүмкүндүк алды. Казакстандын онлайн сооданы өнүктүрүү боюнча чечимдери көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Жалпысынан атамекендик стартапчылар бул багытта 10го жакын инновациялык иштеп чыгууларын сунуштады. Тут у нас есть проекты не только, которые только начинают свои пути. Бул жерде эми гана колго алынган жаңы демилгелер менен катар тышкы рынокко чыккан долбоорлор бар. Мисалы, ADU-24 долбоору Гонконгдо ийгиликтүү жүзөгө ашырылууда. Ошондой эле өзүбүздүн Hero Training программабыздын бүтүрүүчүсү Trust Me долбоору АКШда тааныштырылды. Бизде дүйнө жүзү боюнча суроо талапка ээ болгон долбоорлорубуз көп. Ошондуктан биз Казакстандын бул багыттагы жетишкендиктерин кеңири жайылта ала турган алдыңкы долбоорлорду тандап алдык. Астана Хабта стартаптарга түзүлгөн шарттар жана андагы экосистема көптөгөн өлкөлөргө үлгү болушу керек деп эсептейм. Биз бул багытта Бакуда Apple борборун ачуу максатында Астана Хабы менен өнөктөштүк түзүүгө ниеттенип жатабыз. Бул негизинен курулуш жабдуулары, окутуу жана программалоо, ошондой эле иштеп чыгуучу куралдарга жетүүгө байланыштуу.